ушундай бир убакыт келет. Адамдар көңүл бурбайт. Байлыкты адалдан таап жатады, же арамдан таап жатады. Буга адам баласы көңүл бурбай кала турган замана келет деп пайгамбар алейхиссалам айтты. Мына бүгүнкү күндө көптөгөн адамдардын умтулуусу, кайгы капасы, күндөгү күйүтү, аракети байлыкты чогултуу болуп калды бүгүнкү күндө. Ошол байлыкты чогултууну максат кылып алгандыктан адам балалары арамдан келип атабы, адалданбы анча көңүл бурбай калды. Жана ал-фатину заки ман яжма аксар. Адамдардын ичинде ким көбүрөөк байлык тапса, кимде көбүрөөк буюм нерсе акчалар болсо, мына ошону өтө акылдуу, жакшы адам деп бааланып калды. Акчага жараша, байлыгына жараша гана карап калдык. Бирок ал адал иштеп жатабы, арамдан таап жатабы, жалпы элдин жашоо көз карашы да жок, жана иштеп жаткан адамдын өзү дагы көңүл бурбай калды. Адалданбы, арамданбы көңүл бурбай калды. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздын айткан хадиси мына башыбызга келди. Ошол замана келди. Өзү иштеп жатып дагы арам адалдыгына көңүл бурбайт, башка бирөөнү карап деле адалданбы, арамдан келбей дагы көңүл бурбай туруп баа берип атабыз. Акчасы болсо эле болду, бул жакшы адам экен. لا يبالي من حلال كان هذا المال أو من حرام. المهم يجمع ويكنس. Негиз эле биздин баш орутубуз акча чогултсак болду, аны сактасак болду. Жана ошонун аркасынан өмүрү кетип баратат. Өзүнүн жаштыгынын күлдөй болгон күндөрүнү сарптап жатат. Канча деген узун түндөр таң атып укталбастан кыжалатчылык менен өтүп жатат. Эмне үчүн? Арам акча табыш үчүн. ويطوف شرقا وغربا في جمع المال. Батышка, чыгышка карап, аламдын бүткүл төрт тарабына карап, ошо арам акчага жетип, ошол тозоктун оту менен өзү дагы үй бүлөсүн азыктандырыш үчүн аламды кезип жүргөн адамдар бүгүнкү күндө бардыгыбыздын арабызда табылат. Лакад кана наби саллаллаху алейхи ва саллям яхрис ала танаджуб аклил малил харам. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз бул арам тамакты жөөдөн өтө катуу көңүл буруп андан сактанат эле. Балким өзү эмес, үй бүлөсүн дагы жана сахабаларын дагы толук ушуга тарбият кылган эле.